Япон укалоосун алгачкылардан болуп Кыргыз өлкөсүнө алып келген косметолог Шайыр Урустемовага кайрылгандардын саны күн сайын өсүп барат. Мындан улам ал көпчүлүктү тейлөөгө ыңгайлашкан шарттагы экинчи сулуулук салонун ачты. Ал жакта кичине тарыраак болуп калды, салонубуз тары болуп, кардарларым көйгөндүктөн чоң салон ачканга туура келип, анан бул жакка келдик. Анан эми ачылышы ушу бүгүн ушу туулган күнүмө туура келип, 2 майрам бир болуп, бүгүн ачылышын жасап атам. Ушу бүгүн буюрса 49га чыгам. Шайыр айым өз курагынан бир топко жаш көрүнгөндүгү менен көпчүлүктү суктандырып келет. Ага жаштыгынын сырын сурап кайрылгандар дагы аз эмес. Мындан улам биз дагы жаш көрүнүүнүн сырлары тууралуу суроону туура көрдүк. Жаштын сыры эмнеде деп көп сурашат. Ошо эң биринчи туура тамактануу, анан туура ойлонуу. Анан мен өзүм эртең менен турганда сөзсүз түрдө муздак сууга чайканып, туура эле суу ичип, жеңил тамак жеп, туура тамактанам. Ошо бир күн кечкери ошо көбүнчө сууну көп ичиш керек. Себеби суу адамды жашап жүрөт. Суу ичем, ошо кечки 7ге чейин, анан тамактанганда туура тамактанам, кыймыл көп болуш керек. Анан өзүмө, бетиме өзүм массаж жасап турам. Ар күнү эртең менен бир 10 минуттага жакын массаж жасайм. Бир жумада бир жолу бир 30-40 минут өзүмө жасайм массаж. Жаштыгым сыры ошол деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө ички дүйнөдө таза болуш керек. Япон укалоосу бир гана буручтарды кетирбестен, көп ооруларга жардам экенин айткан косметолог буларга токтолду. Укалоонун абдан пайдалуу экенин түшүнүп калышты. Бул бир эле укалоо бетте буручты жайып жашартуу гана эмес, экинчиден дарылуу касиети да бар. Көбүнчө баш оору, көз ооруларга жакшы, жана гаймориттерге жакшы, уйку менен эрте тынчтандырат. Жада калса тиштин десна, орусчасын айтканда десна, азыр жада калса ошол десналарды айыгып атат ушул массаждан кийинчи. Көптөр дайым жакшы жактарын айтып кетет. Мен бул уйкум тынч эмес, уйкум тынч болуп калды. Башым ооруч эле башым оорубай калды. Деснам жакшы болуп калды дегендей кылып пайдасы чоң аябай. Көпчүлүк айымдарга беттеги майда тешикчилер көйгөй жаратып келери жашыруун эмес. Косметолог япон укалоосу менен тешикчилердин арылууга болоорун айтат. Анан тери тартылат жогору карай, андан сырткары териге токсин, шлак, суу, отек топтолуп калат. Ошонун баары ушул массаж аркылуу чыгып кетет. Кара точкалардан поранын ичине кирлер толуп калат атпайбы, тешикчилер. Ушу поранын ичине кара точкалар тазаланып, баары массаж плюс маска аркылуу тазаланат дагы. Массаждан кийин тешикче деп коет, орусчасы пора, алар кичирейип, тери тартылып, тазарып, агарып, жашарып, тери аябай жылмакай, бир орусча айтканда бархатный болуп, жагымдуу болуп калат. Жада калса 10 жашка жашарат өзүнүн жашынанчы. Көбүнчө барышат, пораларды тазалатам деп аппараттарга барганда, ал ар тазалаган сайын пора чоңое берет. Чоңоюп, көз каранды болуп калат, бат эле кир толуп калат, кайра барат. Барып отуруп, пора чоңоюп отуруп, жагымсыз апельсин сыртындай, билесиңерби, ошондой болуп калат. Ошон үчүн массаж аркылуу тескерисинче пораны кичирейтет. Андан соң япон укалоосунун тарыхына, өзү кантип бул тармакка кызыгып калганына токтолду. Мен өзүм жаш кезимден баштап өзүмө жакшы кам көрөм, бетиме жакшы кам көрүп, маскаларды жасап жүрөм. Анан ошол массаж, япон массажына кызыгып калып издей баштадым. Кыргызстанда жок болгондуктан анан издеп сураштырганда Алматада бар экенин билип калып, 2013-жылы барып Алматадан окуп келдим. Келип мен бул жака опыт топтой баштадым, тажрыйба топтоп, адамдардын ар биринин бет тип ар түрдүү бөлүнөт, ошолорду билиш керек баарын. Япон массажы байыртадан келаткан, кылымдан кылымга келаткан эң популярдуу массаж, аты зоган деп аталат. Бул зоган кыргызчасын которгондо жаңылануу, жашаруу деп айтат. Тери кайрадан жаңыланып жашарат. Бунун эң ушул зоган ыкмасын ойлоп тапкан бул канча кылым мурда бир
чоң эне деп коеюн болот. Ошол эч кимге айтпай сыр катары ошо массажды жасап жүргөн. Кийин ал небереси Хироси Хисаси деген небереси кыз болот. Ошого үйрөтүп жалгыз ошого калтырып кетет ушул массажды. Ал небереси аудиторияга белги алып чыгып, элге жагып калып, анан ошондон кийин бүт дүйнө жүзүнө таркаган бул япон массажы. Азыр бир жактан кубандырганы, жаштар азыр өзүнө аябай жакшы карап калышты. Менин практикамда 18 жаштан баштап келишет, бирок эч бир жашка чек жок. Жаштарда, карыларда келет. Эң улуу 67-деги аял келди. Бирок ортодогу 30 жаштан 45 жашка чейинкилер эң көп келгендер, ошо 30 жаштан 45-46 жаштагылар көп келет. Азыр улуу 60 жашка чейин, 60-тан ашкандар да келе башташты. Кыздары, уул кыздарды алып келе башташты, ата-энелеринчи. Анан жаштар өзүн жакшы карай башташты. Жаңы бырыш түшкөн эле астын алайын деп эле келишип алып атат. Бул жакшы нерсе. Шайыр Урустемовага кайрылгандардын арасында шоу-бизнес өкүлдөрү да бар. Алардын айрымдары бүгүн анын жаңы салонунун ачылышы менен куттуктап келишкен. Бүгүн ушу Шайыр эжебизди салонунун ачылышы менен куттуктайбыз. Ооба, туура айтасыз, бүгүнкү чейин тааныш болчубуз. Мен күлүп калам, өзүмдүн апчым депчи. Анткени апам жактан тууган, аксыда деген апчы деп коет эмеспи эжени. Анан ошентип сен менин өзүмдүн сиңдим болосуң деп келип, анан бир жакшылыкта ошентип жандын таанышып калганбыз да. Анан ошентип укалоого да келип калды. Анан мага жаккан жери азыркыдай баягы ар кандай операция жолу менен, же болбосо баягы ийне саюу жолу менен эмес, ушул табигый жол менен аял затына сулуулук тартуулаганы да. Ошондуктан ийгилик каалайм эжеме. Ошол. Бизден чоң рахматыбызды ушу Асемага жана Назира Айтбековага айтышыбыз керек. Чынында алар келип, ушу бизден укалоону алып, өздөрүнөн ошол нерсени көрүп, анан жактырып, өзүлөрүнүн ойлору менен бөлүшкөндөн соң Instagram баракчабыз жарылып кете жаздаган да. Чынында ушундай массаж барбы? Чынында япон массажын Кыргызстанга алып келдиңерби деп аябай таң калышкан. Анткени акыркы убакта косметология өнүгүп, элдин баары беттерине ботекс сайдырып, ийне сайдырып, бир коркунуч жаратканда көп айымдар бул жолго баруудан коркушат. Анан ушундай япон массажын эжем алып келгенден бери баарыбыз эле сүйүнүп жаткалдык. Эң биринчи Шайыр эже бул ишти япон массажын Кыргызстанга алып келип атканда эң биринчилерден болуп Instagram баракчама мен эме кылгам, чыгаргам. Андан кийин ошол бир курс эмени да алгам, массажды. Бул укалоо эмнеси менен жагат? Табигый маскалар менен, кандай десем эми, ошо брыштардын алгачкы белгилерин баягы жоготууга, жоюуга жардам берет да. Азыркы современный косметология менен бул япон укалоосунун айырмасы чоң. Ал жакта укол сайып, ар кандай түрдүү баягы эмелерди сайса, биякта ошо кол менен эле укалап атып, биздин баягы кыздардын жашнакай келбетине калып калышына жардам берет да. Ар бир аял заты өзү сулуу болуш үчүн дайыма косметологдордун эмесин алып туруш керек, кызматын алып туруш керек да. Ошо. Ошону деп калдыңыз го, бирөөсү айтып бериңиз. Ооба. Бул башында Шайыр эжекебиз менен кызы Нурайым ушу салондун атын кандай кылсак экен деп баягы ат издеп атканда, баягы Шайыр, анан кийин Нурайым деп туруп баягы кыскартылган эмеси менен Шаану деп ачып койбойсуңарбы деп мен баягы сунуштама бергем да. Менин сунуштамам менен ушундай Шаану деп ушу косметология ачылып калды. Мен сүйүнүп атам, кубанып атам. Ушул ат менен баягы ушу бренд менен баягы массаж эмес салон ачылып, япон укалоосун Кыргызстанга кеңири жайылтып атат. Өркүндөп өсүшсүн, кардарлары көбөйсүн. Мен абдан кубанычтамын. Ошондой эле кардарлардын көптүгүнөн улам жалгыз жетишпегенин айткан косметолог өзүнө жардамчы катары бир нече таланттуу кыздарды тарбиялаган. Эгер сиз да табигый жол менен жашарууну кааласаңыз, ойлонбостон япон укалоосуна жазылыңыз. Шайыр айымдын Шаану салонунда айымдар үчүн баардык кызматтар бар.